Ben adamım. Boru görmünüz daima. Bolsam da biraz başkaça. İşenip jetim barına. Öz baktıma başlagandı taştabayım. Tapınıp bir buçuk hareketten hiç dalbayım. Götürüp cengiz dursun umtulup aldığa karay. Tatal abalda dursam da bilgiliktin yolun yolda. Buldum enemi arka kaka. Taraftan çoğu basırma. Баштадык. Саламатсыздар, менин атым Аян Эркебаева. Мен мектептин президенттигине ат салышып жатам. Мен бул мектепке жаңы келдим. Балким көбүңөр мени билбешиңер мүмкүн, бирок ишенип койгула, мени тааныйсыңар. Мындай болгондо көзгө тааныш болуп жатабы? Бактарды куюудагы көйгөйгө назарыңыздарды бургум келет. Бактар бир гана куштарга эмес, бардыгыбызга керек. Алар кислородду бөлүп чыгарып, аптапта абаны салкындатат. Ал эле эмес, кооздукту тартуулайт. Мага добушуңуздарды берсеңиздер, мен сиздердин кызыкчылыгыңар үчүн күрөшөм. Стоп. Тартылды. Эң сон. Жакшы. Чын эле жакшыбы? Бул менен тескерисинче уят болуп жаткан жокпузбу? Бул деген вирустук ролик да. Ал нерсенин жагышы көп деле маанилүү эмес. Биз кандай жол менен болбосун, көптөгөн көрүүлөрдү топтошубуз керек. Биринчи адамдар күлүшөт. Андан кийин сенин айтайын дегениңди түшүнүшөт. Ошентип сен жеңишке жетесиң. Схемалар эле көп, жеңиштин чети дагы көрүнбөйт го. Баары жакшы болот. Бардык иликтөөлөр көрсөткөндөй, Алтынбек шайлоо жарышында дагы деле алды да. 40% шайлоочуларыбыз аны колдошорун билдиришүүдө. Ал эми Аянага болсо шайлоочуларыбыздын 3% гана добуш берүүгө даяр. Ошондой эле шайлоочуларыбыздын жарымынан көбү кимге добуш берерин, деги эле шайлоого барар-барбасын али чечиш элек. Келиңиздер, биздин шайлоочуларыбыз эмне дер экенин чогуу угуп көрөлү. Талапкер тууралуу сиздин пикириңизди билсек. Алтынбек эми тажрыйбалуу президент. Бул кызматта ал өз мөөнөтүн туруктуу өтөдү. Стабилдүүлүк болсо, жаманбы? Алтынбек президент болуп турганда эч жаңжал болгон жок. Ашканадагы тамактар дагы кымбаттаган жок. Китептер дагы баарына жетип атты. Билбейм, азыр баары жакшы болуп турса, өзгөрүүнүн бизге кереги барбы? Мен Алтынбекти шайлайм. Братан, биз сен менен. Банда, бул биздин тандоо. Сиз добушту кимге берет элеңиз? Былтыркы жылы мен Алтынбекке добуш бергем. Быйыл тандоомду караштырып көрөм. Менин оюмча Айыма татуу талапкер көрүнөт. Сиз Аянаны айтып жатасызбы? Ооба, Аяна. Аналитиктердин баамында абал такыр башкандык өзгөрүшү мүмкүн. Алтынбек Бакировдун жеңиши жон гана формальность болуш керек эле. Бирок Аян Эркебаева тарабынан күтүүсүз каршылыктарды көрүп жатабыз. Аянанын компаниясынын ийгилиги тууралуу айтууга али эрте. Аяна секирик кылат болду экен. Секирик демекчи, ишке ашабы? Эч ким тааныбаган талапкер электораттын 3% колдоосуна татыгандыгынын өзү чоң жетишкендик. Сен рейтингиңдин көрсөткүчү көптү үмүттөндүрөт. Алар менин атымды да билбейт экен го. Алтынбек өзүнүн шайлоо алдындагы ролигин чыгарыптыр да. Мектеп деген эмне? Бул бизге жөнөкөй бир үй тапшырма бере турган жер эмес. Биз бул жерден бир нерсе үйрөнүп, алдыга максаттарды коюп, кыялданабыз. Мектеп президенттикке болгон шайлоо көп нерсени аныктайт. Парк менен парковканын эле эмес, биздин ой жүгүртүүбүздү жана жаңы деңгээлибизди аныктайт. Биз чоң нерселер тууралуу кыялданабызбы? Же бир ордуна тура берүүнү каалайбызбы? Мен биринчисин тандайт элем. Алтынбек Бакиров, учурдагы президент. Жаңы деңгээ. Албетте ал сон. Ооба. Өтө профессионалдуу жана баарына жагат болуш керек. Тилек, биз да ошого окшош бирдеке кылсак болобу? Негизи биздин роликтин деле маңызы ошол. Мен үчүн башка бирөөнүн тууроо кадыр баркыма шек келтирет.
Бизге бирөөнүн турап керек жок. Өзүбүздө күчтүү идеялар бар да. Билбейм, көбүрөөк күмөндөн баштадым. Кечинде жатаканага биздикине келгиле. Роликти монтаждайбыз. Ролик даяр болгондон кийин биз туура жолдо бара жатканыбызды түшүнөсүң. Акылай, сүлгү барбы? Тиякта элим турат. Ал бер таза эле. Мен мектептин президенттигине ат салышып жатам. Мен бул мектепке жаңы келдим. Балким Менимче жеңилди окшойт. Мүмкүн, бирок ишенип койгула, мени тааныйсыңар. Биз чечишибиз керек. Эгерде мен өзүмдү шылдыңга коюп жаткандан кийин кандайдыр бир маани болуш керек да. Кандай ойлойсуңар? Бул бизге деги жардам береби? Статистикалык жактан айтканда бизге азыр эч нерсе зыян алып келбейт. Биз нөлдөбүз. А пайдасычы? Балдар, эч нерсе кылбаганда мына ошондо пайда болбойт. Менин оюмча жоктон көрө бир нерсе чыгарсак бир жыйынтык болот да. Туурабы? Эгер бул роликти чыгарсак, мен тартымды айтпай эле койсом болобу? Токто. Сен өзүң ишиңен ушунчалык уялып жатасыңбы? Мен өзүмдөн канчалык уялып жатканымды билесиңби? Кыздар бүгүн серкине жата алчы. Шаршембиде билесиңер. Албетте кергиле. Бүгүн да силердикинен чогулду. Акылай жыйналат окшойсуңар. Ооба, албетте. Балдар, бүгүн ушул өзү менен жаталы. Роликти чыгарабызбы, эртең менен чечели? Анда ошентели. Жарайт. Акылай, силерде шаршембиде эмне болот? Кыздар эмнеге силердин бөлмөңөргө конгону келди? Шаршемби күнү Алтынбек жатаканадагы бөлмөлөрдүн бирин тандап алып кече өткөрөт. Анда бул жакта жашоочуларды бир түнгө кууп жиберет. Эмне? Ана сен ошого чыдайсыңбы? Алтынбектин атасы өз жанынан акча чыгарып, бул жакка ремонт жасаткан. Бул жак чындап эле жакшы болуп калды. Эми жумасына бир жолу чыдап койсок да болот да. Төрөбөйт. Мен бир төрөгөндө экиден төрөймүн. Үйүңөрдө кароосуз калды. Канча кишиге карыз болду? По-любому меники болосуң. Жумуш, карьера деп жүрүп, жеке жашоосун унутуп койгон. Силердин кызыңарды өйдөн кайылдагы Айбек байкенин баласы. О май гад. Балам жейт. Мени жөн жайма койгулачай. Этномедиа онлайн кинотеатры. Сиз сүйгөн кыргыз тасмаларынын баары бир жерде. Биздин кечеге кош келипсиң. Музыканы токтоткула. Силер жатакананын жашоочуларына уйку бербей жатасыңар. Сага эмне бирөө даттандыбы? Ким? Ким даттанды? Жада калса, могул жерде тургандардын баардыгы менен сыйлашат. Жада калса бүт апшага. Досым? Напомни. Бул жерди үй бүлөм өз каражатына бүт бар ремонт кылдырды. Эй, сен эмне дүлөйсүңбү? Тур эшикке чыгып чек баарын сугаптайт. Баса, кара.
ар бир бөлмөгө өрткө каршы детектор орнотулган. Кандай сон, не? Ай, турганда эмне ичесиңби? Кел, жигиттер, куйгула, кел. Келе майрамдайбыз. Жакта бөлмөлөрдүн ичинде спирттик ичимдиктер колдонулуп, кеч өткөрүлүп жатат. Музыканы угатасыз да. Анан? Бар, бул кыз үчүн токтотпойсузбу? Сен кимсиң? Кайсы бөлмөдө жашайсың? Мен бул жакта жашабайм, кассашымдыкына келген болчумун. Макул, бар бер. Анын өзүм чыгып карап коем. Макул, азыр мен кийимдеримди алып алайын. Аклай, мен үйгө кеттим. Бардык фронтта жалгыз күрөш албайт окшойм. Ушундай да болчу эле. Келдиңби? Ойлонуп биз кошулгаң жакшы болот. Кел досум, коя калчы. Токтоп музыканы. Силер жатакананын жашоочуларына уйку бербей жатасыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Сен менимче мен жакшы түшүнүп алган окшойсуң, а? Мен сага эки кайталагым келбейт. Жогол көзүмө көрүнбөй. Ичиңге тийбей. Киндене бер, эмне кылайын? Сен биздин мектепке жаңы келип шарттарын түшүнө албай да окшойт, э? Мен сени туурду менен жок кылып коем. Балким сен башка балдарды коркутуп алгандырсың, бирок мен сенден коркпойм. Сен атаңдын чөнтөгүнө жашынган эрке баласың. Керек болсо мен сенин атаңдан да коркпоймун. Өчүр музыканы. Жоголгула бул жерден. Айсак эмне болду? Апа, мен өзүм үчүн да башкалар үчүн да турдум. Эч жериңе эчтеке болгон жокпу? Эмне сени капа кылыштыбы? Апа, эч нерсе айтпай жата берейинчи. Аяна. Кандайсың? Кандайсың? Кандайсыңар? Кече аша чаап кетиптирмин. Шайлоо деп жүрүп, стресс болуп бүтмөй болдум. Мектептегилердин баары мени жинди деп ойлоп атышса керек. Моун карасаңар? Бул роликтен кийин Аян Эркебаеванын популярдуулугу дароо ушту десек болот. Роликти чыгарып салдыңарбы? Чогуу чечим кабыл алабыз деп эдик беле? Алаксыбай аягына чейин уксаң? 30% шайлоочуларыбыз аталган талапкерди колдоп, ага добуш берерин билдиришүүдө. Ошол эле маалда Алтынбек Бакировдун рейтинги 12%га төмөндөгөнүн байкоого болот. Алтынбекти эчак эле ордуна коюш керек болчу. Азаматсың. Балдар, эмне болуп жатат? Бул башталышы гана. Биздин жеңиш алдыда. Por görmünüz daima
болсам да бир аз башкача. Ишенем жетем барына. Өз бактыма баштаганды таштабайм, талпынып бийик учуп, аракеттен эч талбайм, көтөрүп жеңиш тусын, умтулуп алдыга карай, таталап алда турсам да, ийгиликтин жолун жолдоп, болдум мен эми артка кайтпайм. Мен татыктуу чын сүйүү менен достукка, сенден талайлуу болууга, жанданып жашоо жолунда. Кандай болбосун, баштаганды таштабайм, талпынып бийик учуп, аракеттен эч талбайм, көтөрүп жеңиш тусын, умтулуп алдыга карай, таталап алда турсам да, ийгиликтин жолун жолдоп, болдум мен эми артка кайтпайм. Баратам жолдо басып